Assalamu alaikum мекендештер. Сиздер менен Росмигрант борборунун өкүлү Табалдиева Адина. Росмигрант борбору жөнүндө толук маалымат берип кетсем. Биз кимбиз? Мүнөздүү иш-чараларга негизделген чет өлкөлүк жарандардын суроо талаптарын жана муктаждыктарын Росмигрант борбору ишке ашырат. Биринчиден, биз мигранттарга акысыз кызматтарды көрсөтөбүз. Бизге кайрылган мигранттын менталитетин, маданияттык өзгөчөлүгүн эске алып, өз эне тилинде акысыз кеңеш беребиз. Биздин негизги максат эмгек мигранттарына акысыз жана сапаттуу юридикалык кызматтарын жана адаптациялоо жардамын көрсөтүү. Биз кандай иш алып барабыз? Мигранттын укуктук жана социалдык абалына ишенимдүү ыкмалар аркылуу көмөктөшөбүз. Кимдер менен иш алып барабыз? Росмигрант Россия Федерациясынын региондорундагы улуттук диаспоралар жана коомдук чарбаларынын борборлору менен активдүү кызматташат. Борбордун ишине улуттуу колдоо кылып, Миграция министрлигинин башкы дирекциясы Россия Федерациясынын коомунун жана улуттар федералдык агенттиги тарабынан көрсөтүлөт. Биздин бул жылдын негизги стратегиялары: Россия Федерациясынын бирдиктүү укуктук жана маданий чөйрөсүнө мигранттарды ыңгайлаштыруу жана интеграциялоо. Россия Федерациясынын маданий экономикалык чөйрөсүндө жаңы социалдык мигранттардын жашоо сапатын жакшыртуу. Мигранттар арасында кылмыштуу деңгээлди кыскартуу, улуттар аралык жана диндер аралык ынтымакты бекемдөө болуп саналат. Кантип жардам сурап кайрылсаңыздар болот? Telegram бот Росмигрант функциялары. Бул бот менен ар бир адам автоматтык режимде жана эне тилинде миграция жаатында кызыктар болгон бардык маселелер боюнча толук маалымат ала алат. Ишеним телефону борбордо бирдиктүү федералдык жардам терезеси бар. Акысыз ишеним телефону 7-800 550 3203. Анда ар бир мигрант өз эне тилинде байланышта болот жана компетенттүү юристтер менен кеңешилет. Зарыл болсо арыздарды, кайрылууларды, документтерди даярдоодо жардам көрсөтүлөт. Мессенджер, WhatsApp, Telegram, Viber номерлары боюнча байланыш каналдары бар. 7-926 121 39 56. Ошол жакта мигранттарга эне тилдеринде суроолорду берүү ыңгайлуу болот. Ишеним телефону борбор Россия Федерациясынын 25 районунда ийгиликтүү ишке ашырылды. Ал жерде Россиянын мусулмандардын руханий ассамблеясынын курамына кирген мечиттер жана чиркөөлөр бар. Эгерде сизге мигранттык жеке катышуусу керек болсо, анда документтер менен таанышуу аймактык түзүмдө консультация түзүлөт. Борбордун иши мигранттарга алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоодо ар тараптуу жардам көрсөтүүгө багытталган жана анын негизги милдети катары мыйзам бузууларды жана өлкөнүн улуттук коопсуздугун, кызыкчылыктарын алдын алуу боюнча чараларды көрүү болуп саналат.